Элет жеринде айыл чарба кооперативдери жанданып, калкты экологиялык таза азыктар менен камсыздоо жагы жакшы жолго коюлууда. Учурда Тосор айылында мөмө жемиштин түшүмү максаттуу пайдаланылып, алма, өрүк, алмуруттан табигый шире өндүрүлүп жатат. Буга эл аралык уюмдардын колдоосу менен атайын заманбап жабдыктар алынып берилген. Бул жер конвейер, алманы жууп тазалоо бөлүгү, андан кийин эле конвейер кетет, алманы майдалап, бул жерден сыгып берет. Сыккан алма бияққа куюлат, мындан бу казанга барат. Мына казанда азыр алмалар кайнап атат. 60 градуска чейин салкындайт. 60 градустан кийин анан боякка келет. Бу разливныйга келет. 3 түрлүү, 4 түрлүү сок чыгарып атабыз. Бул жер натуральный сок болгондуктан эч кандай зыяндыгы жок. Буган өзүнөн эле эчтеке эле кошулбайт, лимонный кислота, аскорбиновый кислота, мындай пищевой продукциялар кошулат. Ошон үчүн булардын срок годностью 1,5-2 ай натуральный баклажка куюлгандыгы үчүн. Ата мекендик продукцияга Бишкектен суроо талап жогору болуп, күнүнө мында 500 литр шире жасалат. Цех негизинен 1000 литр шире суусундугун өндүрүүгө күчү жетет. Ишкананын ишке кириши менен 15ге жакын жумуш орундары түзүлдү. Айыл жеринде тем бойло азыр алма өрүк болуп, биздики Тосор айылы алма өрүк, алмурт дегендерди аябай көп айдаганбыз. Эми алардан Кудай буйруса, аларга деле биздин жардамыбыз тийип атат болуш керек. Элдерди алып келип атат, бизди дагы алар колдоп атышат. Үйдө бош жатканча биз келип иштей берели, анан эмне кылабыз анан азыр баягы ким айткандай колу таман кичинеден кыймылдап турбасак бизге да болбойт экен да. Алдыда өндүрүштүн көлөмүн кеңейтип, мөмөлөрдүн башка түрүнөн да шире чыгаруу максаты бар. Ошондой эле элеттиктер азык-түлүк программасынын сертификатын алып, продукцияны республиканын бардык аймактарына жана чет мамлекетке чыгарууга белсенип турушат. Айнура Достукбекова, Нурлан Шойбеков, ысык кол жаңылыктары.